Кедес урматтуулар, 96 салмак даражасы назарыңыздарда кыргыз күрөшү боюнча финалдык кармаш килем үстүндө Жумаев Кылыч Түркменистан жана Барпыбеков Канымет Кыргызстан. Канымет биздин бала көк бел курчан, ал эми Жумаев Кылыч болсо шарттуу түрдө кызыл бел курду байланып чыгат. Ортодогу калыс Тажикстандын өкүлү атайын ошол эки башка өлкөлөрдүн балбандар килемисине чыгып атырган болсо бири-бирине каршы ушу сөз түрдө калыстарды дагы калыстар тобуна аралаштырыш керек, башка өлкөлөрдөн коюш керек. Анда эмесе мынакей калыстар менен учурашуу жана алдыңкы берилген 5 мүнөттө эки балбандын кимиси күчтүү экенин аныктайбыз. Стоп, судья. Финальный поединок весовой категории 96 килограммов. Здесь будут встречаться Жумаев Кылыч, мастер спорта международного класса из Ашхабада, Туркмения. И в синем пояске будет выступать Барпыбеков Канимет, представитель Кыргызстана, 1991 года рождения. Рефери на ковре арбитр международной категории Шухрат Зарипов из Таджикистана. И вот сейчас после 5 поединков, это 6-й финальный поединок. Весовая категория 96 килограммов. И вот здесь в финал вышел представитель Туркменистана. Мы знаем, что в Туркмении очень сильно развита борьба, и они, команды, очень хорошо выступили на Всемирной универсиаде в Казани, составив серьезную конкуренцию кыргызским борцам. И вот в этом финале встречаются очень опытный, очень сильный борец из Туркменистана, мастер спорта международного класса Жумаев Кылыч. Он воспитанник ашхабадского тренера Максата Насирова, является чемпионом Азии и призером чемпионатов мира и универсиады. Его соперник Канимет Барпыбеков, он из Таласской области, Карабулинского района, 91 года рождения, мастер спорта, студент 5-го курса Кыргызского национального университета имени Баласагына, является чемпионом Азии по алышу 2013 года. На универсиаде в Казани он был также третьим призером, как и на чемпионате мира по курешу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 96 салмак даражасында күрөш уланууда. Барпыбеков Канымет биздин жигит көк курчан. Бул не болуп калды? Таза жеңиш. Ортодогу калыс таза жеңишти берип атат. Кедес урматтуу көрүүчүлөр, күтүлбөгөн жерден Канымет түшүп калды көрүнөт. Өзү деле күтпөсө керектер. Чабул болуп жаткан. Жумаев Кылыч, Түркменстандык балбан. Бул кечөөнү күрөшкөндөрдү көрдүк да, күчтүү болчу. Айтып коюш керек, күчтүү болчу да. Мынакей техникалык жагы абдан өрчүгөн балбан болчу мынакей. Недейсиз? Канымет алдырып жиберди. Жумаев Кылыч Түркменстандык балбан шантип 96 салмак даражасында 6 медалдын ээси. Ну вот, велика радость туркменского борца. Жумаев Кылыч, чемпион первых всемирных игр кочевников. Туркмения. Весовая категория 96 килограммов.